Juan Belletti scored the goal in the Champions League. Мына Лига чемпиондордун катышчылардын баары келип атат сиздерге. Zorra, Junquera, Giovanni, Sorin, Bengochea, Roger, Julie, Carlos Puyol, you know, perfect the captain. Урматтуу Барселона клубунун кадырлуу президенти Жоан Лапорта мырза, урматтуу футбол легендалары, күнөстүү Кыргызстанга кош келдиңиздер. Асқаз оолу кереметтүү кооз жергебизге болгон сапарыңыздардан калган элестер жүрөгүңүздөрдөн түнөк табат деп мен терең ишенемин. Кезинде сиздердин ар бириңиздер катышкан оюндардын бирин да калтырбай көрүп, таамай тепкен голдорго там берип тамшанчубуз. Сиздердин чеберчилигиңер менен Барселона клубу көптөгөн бийиктиктерди багынтты десек жаңылышпайбыз. Мынакей азыр сиздердин араңыздарда 2008-2009 жылдагы сезондо 6 титулду жеңип, дүйнөлүк футболдо болуп көрбөгөндөй рекорд жараткан оюнчулар отурасыздар. Насип экен, мына минтип бүгүн сиздер менен көзмө-көз көрүшүп отурганыма абдан кубанып турам. Сиздер дүйнөнүн булуң бурчундагы футбол сүйүүчү жаштардын футболго болгон кызыгуусун ого бетер арттырып, тыным албай машыгуусуна шык дем берип келесиздер. Футболго дилгир жаштар үчүн сиздер чыныгы легендасыздар. Кыргызстандык футбол көрмандарынын жоон тобу эртең силерди оюн талаасынан көрүп, кол жеткистей болгон ой кыялдары орундалат деп турам. Силердин өлкөбүзгө келишиңер көптөгөн спортчуларды толкундантып, бүйүрүн кызытты. Андыктан эртеңки оюнда стадионубуз жык-жыйма болорунан эч шегим жок. Мен дагы футболдун чоң күйөрманымын. Бала кезде айылымдын көчөлөрүндө теңтуштарым менен футболду көп ойночубуз. Спорттун бул түрүнө кызыгуум артып, эр жеткенден тарта менин жашоом футбол менен тыгыз байланышта өтүп келатат. Бүгүн Кыргызстандын кайсы жерине барба, футбол ойноп, топ артынан тызылдап чуркаган топтун кызыгынып аткан балдарды көрөсүздөр. Бул көрүнүш Кыргызстанда футболдун кеңири тарагандыгын айгинелеп турат. Ал тургай футболду чындап сүйгөндөр үчүн бул спорт алардын жашоосуна айланып калган. Араңыздарда Ривалдо, Пуйол, Белетти сыяктуу дүйнө чемпиондор отурат. Жаш оюнчуларыбыз сиздерди өңүнөн көрүп, жолугушууга ашыгып, шыктанып, келечекте Кыргызстанды дүйнө чемпионатына алып чыгат деген чоң үмүтүм бар. Айрымдарыңыздар футбол жолу менен кетип, машыктыруучулук кызматын аркалап келесиздер. Мындай жоопкерчиликтүү ишиңиздерге албан ийгиликтерди каалаймын. Футбол күйөрмандары менен бирге эртең оюн талаасында сиздер менен жолугушууну чыдамсыздык менен күтөбүз. Кыргызстандыктарга футболдук чоң майрам тартуулап, жергебизге сапар алып келгениңиздер үчүн ыраазычылык билдиремин. Бар болуңуздар. Thank you, President Japarov, for your kind words. Here we are with our heroes. Рахмат, президент Жапаров, сиздин тосуп алган сөзүңүздөр үчүн. Биз мына бuyakка биздин балбан геройлор менен келип атабыз. Анткени булар абдан бүгүн академиянын ачылышы да болот Жабылабадта. Ошону майрамдап бири-бирибизди куттукташ үчүн жана Кыргызстандагы күтүп аткан көрөрмандарга, болельщиктердин баарына мындай Барса легенды, Барселона легенды деген команда менен барган атабыз. Мына легендарный оюнчулар бар буякта, футболчулар. Мен ишенем, сиз айткандай, мына эртең дагы бул легенды футболго чыгып туруп ойношот, буйруса матч болот. Легенда Азии деген команда менен ойнойбуз. Сиздеги президент ойнойсуз окшойт. Мына биз мына сиз менен пастары, голдорун баары аябай күчтүү болот. Даяр болуп туруңуздар, мына профессионалдуу футболчулар келип отурат.
Siz dagы татыктуу ойнойсуз деп ишенем. Алар мына жеңилип калганга эч кандай мүмкүнчүлүк бербейт өчөт. Бирок сиз мына ойногон атасыз, мына Барселона академиясы да арчылып атат. Биз абдан сыймыктанабыз. Биздин бир өзгөчө стилибиз бар футбол ойногонго. Ошону менен биз сыймыктанабыз. Биз жеңишке даяр болуп турабыз. Бирок биз жакшы ойноп, мындай достук матчы болсун деп, ушундай шоу болсун, жакшынакай көрүнүштө болгон оюн болсун. Биз мына жакшынакай матчты өткөрсөк, ошондо биздин жеңиш болот. Барсанын командасы башкача ойнойт, өзүнүн стили бар. Башка командалар менен ойногондо же башка спортчулар менен машыгуу өткөрүп атканда биз башкача бир өзгөчө подход кылабыз да. Ошондуктан ар бир команданын, ар бир спортчунун эң чоң баалуулугу жеңиш деп айтышат. Бирок биз бир гана утуп алыш үчүн гана эмес, жакшынакай оюн көрсөтүп туруп, биздин футбол фанаттарына жакшынакай оюнду, жакшы стилди көрсөткөнгө аракеттенебиз. Ошондуктан жеңишке жетүү гана эмес, бирок биздин оюнубузду, стилибизди көрсөтүү. Ошол эле убакытта биз жөн эле клуб эмеспиз. Биз бир гана клуб эмес, биз мына принципиалдуу өзүбүздүн баалуулуктарыбызды бар дүйнө жүзүнүн баарына таратууга аракеттенебиз. Чоң рахмат сизге, президент мырза, Кыргызстанга келип атканга мүмкүнчүлүк болду биз үчүн дагы. Анткени мына биз дагы бир жолу айтып коелу, сиз дагы жөн эле президент катары эмес, биз дагы жөн эле клуб катары эмес, биз адамдын эң бийик баалуулуктарды сыйлаган жамаат деп айтабыз. Дүйнө жүзүнүн баарына көрсөтөбүз. Мына спорт бул гана жабдуу гана инструмент катары көрсөтөт да, адамдын жакшы жактарын көрсөтө турган. Чоң рахмат президент мырза, өзүңүздүн дагы түшүнүгүңүз, өзүңүздүн бизди түшүнгөн, баалуулуктарды сыйлаган адам экенсиз деп айта алат элем. Анткени мына Жалал Абадта боло турган академиянын ачылышы бүгүн дагы, Бишкекте дагы болот буюрса ачылыш, ошолордун баарына сиздин салымыңыз дагы чоң болуп атат. Ошондуктан сөздүн аягында биз дагы бир жолу айтат элек, бир гана президент катары эмес, адам катары, футболду жакшы көргөн катары биз дагы Барселона клуб гана эмес, адамгерчиликтүү баалуулуктарды сыйлаган клуб деп айтып кетет элек. Рахмат Лапорта мырза, урматтуу футболчулар. Футбол эртең болот, эртең кечинде Бишкектеги стадиондо болмокчу. Бирок мен бүгүн эле көрүп турам, биз жеңип алабыз деп айта албайбыз. Барсанын легендаларын жеңиш бул ар кимге эле бериле бербейт. Анткени былтыр болчу, биз СНГ өлкөлөрүнүн ветерандары менен биздин Кыргызстандын ветерандары ойногонбуз. Анан араңдан зорго 3-3 менен чыкканбыз. Алар да кыйын ойногон футболисттер. Анан ошолор менен араң жеңилип атып 3-3кө чыгып, анан эртең Барсанын легендаларын, дүйнөнүн легенда футболчуларын жеңип алабыз деген бул жомок. Кеп жеңүүдө же болбосо жеңилүүдө эмес, жеңиште же жеңилүүдө эмес, кеп мындай бир жолдоштук беттешүүдө, ушундай бул тарыхый биздин мамлекет үчүн, Кыргызстандын мамлекети үчүн тарыхый күндү жаратып коюшта турат кеп. Сиздердин Кыргызстанга келишиңиздер акыркы жолу болбосун. Мындан ары дагы көп келип туруңуздар. Биздин эшигибиз дайыма ачык. Элибиз сиздерди кубануу менен кол чаап тосуп алышат. Саламатсыздарбы, урматтуу легендалар, урматтуу футболисттер, урматтуу Садан Кожоевич. Мен урматтуу биздин мырза Лапортаны менен башталып келген футболисттерге бир нерсени айтып коеюн дедим эле. Биздин урматтуу президентибиз Садан Кожоевич өткөн жылы болгон футболдук беттешүүдө атактуу дарбазачы Ринат Дасаевдин дарбазасына 2 гол киргизген. Ошон үчүн бул жагын да эстеп коюңуздар. Рахмат. Dasaev was very good goalkeeper, but Дасаев абдан сонун вратарь, биз билебиз, тааныбыз. Эртең биздин дагы вратарлар татыктуу ойношот. Мариано мына вратарыбыз отурат мына биякта. Алар дагы жакшы вратарлар. Аракеттенишет.
гол өткөзбөш үчүн. Буларга андай гол беришиш үчүн абдан кыйын эле иш болуп калат окшойт, бирок аракеттенсек. Hello everybody. Ооба, баары айткандай эле абдан сонун коос оюн боет. Тактикабыз өзгөчө, стиль өзүбүзчө. Биз дагы сыймыктанабыз. Карлос Пуйолго айтайын, абдан жакшы пас берүүгө, анан бизди дагы защита кылып туруп, голго жол бербей ойнойлу, бирок негизги ошо жеңиш эмес, бирок жакшынакай сонун оюнду көрсөтүү. Легендалар менен, жакшы футболчулар менен ойногонубузга эртең абдан даярданып, чыдамсыздык менен күтөбүз.